Салам туугандар, барыңарга тахограф менен таанышканды уланта берели. Мурункуда эле айтып кеткендей, тахограф жөнүндө айтып берем дегем. Келе ошону кичине талкуулайлы. Шарт болуп атат как раз. Мындай жалпы жөнүнөн айтып кеткенде, кыскача водительдер айдаганда 3кө бөлүнгөндөй болуп калат да. Биринчи водительдер окуган билим менен эле айдап жүрө беришет, жана китепчедегичи 4 саат айдайм, анан токтойм, пауза кылам деп эле өздөрү ошону санап эле айдап кете беришет да. Тахографтын ичин байкабайт, анан ошо билбейт да кандайча тахограф жетек берип атканын, ошону тааныбайт да, окуй албастыктан. Анан ошон үчүн кээ бирде тахограф менен туура эмес келишпестик болуп кетет да, анан кийин нарушение болуп кетиши мүмкүн. Тахограф өзүнчө санап атат, водитель өзүнчө санап атат. Экинчи вариант, ал деген где-то бир 50% фирмалар, особенно Польшада логисттер бар, диспетчер деп коет. Ошо атайын бир логист диспетчер бар, ошол байкап турат да, кайсы водитель кайсы карточкасын салды, кайсы канча убакыт айдап баратат, канча убакыт токтош керек, канча пауза кылыш керек, суточный паузаны канча кылыш керек, недельный паузаны канча туруш керек деп ошо бүт айтып турат да водительге. Телефон мененби, СМС мененби жиберипчи. Токтойсуң, баланча турасың, баланча айдайсың депчи. Анан кээ бир водительдер ошого көнүп калат дагы, тахограф менен таанышпайт, тахографтын жетегин кандай жетек берип атканын билбейт, ошон үчүн анан кийин башка фирмаларга өтүп же башка жумушка өткөндө тахографты тааныбастан логист жок болуп калса айдай албай калышат да, анан кыйналышат ошо. Үчүнчү вариант, ал деген ошондой болуш керек дейм да, негизичи тахограф деген менен дос болуш керек, билиш керек. Тахограф кандай санап атат, кандай жетек берип атат, алдын ала эмне кылам депчи. Мисалы үчүн бүгүн эртең менен турдуңар, айдадыңар 4 саат, анан уже билесиңер, турам 45 мүнөт, дагы 4,5 саат айдайм, анан канча пауза турам. Ошону тахографты жакшылап билип алганда, изилдепчи, ошондо тахографтан көрсө болот, канча туруш керек пауза, суточный, канча недельный туруш керек, качан туруш керек, канча саатым калды ушул жумада айдаганга, же общий рабочий смена канча саат калды депчи. Ошонун баарын билиш үчүн тахографты окуганды билиш керек да. Ошон үчүн келе бүгүн как раз мага жагымдуу тахограф турат, бүт айтып турат да, канча калды, канча пауза депчи. Ошо ичине көрсөтүп берейин силерге, кыскача кантип окуса болот тахографты алдын ала, без штраф, без нарушений иштеш үчүнчү. Эле көрсөтүп берейин. Так, мынакей байкагандай, бул деген главный меню. Жок, главный меню эмес, азыр кое тургула, главный менюга чыгайын. Мынакей. Бул деген главный меню. Главный менюдан эң биринчи меню ушул. То есть силер отуруп туруп айдаганда ушуга эле өтүп кетет да, главныйга өтө берет. Анан силер любой режимге коюп туруп окусаңар болот да тахографты. Режимдерди которуп. Режимдерди которгондо могул стрелка менен которобуз, могураки стрелка менен. Азыр главный менюдан эмнени көрүп атабыз? Бу жерде саатты көрсөтүп атат, 12:48, могу жерде болсо километраж. Айдап бараткан скоростьту көрсөтөт да, бирок ордубузда турабыз, ошон үчүн 0 деп турат. Могу жерде болсо, мынакей могул деген кара заправочный колонкага окшогон карточка. Карточка салынып турат дейт да, биринчи слотто. Паузада турат деп турат ошол карточка. Мына көрүп атасыңарбы, табуретка, значит, паузада деп турат да, карточка. Биринчи водитель паузада турат деп турат. Километраж. Бул экинчи водительдик. Эми келгиле которолу режимди. Режимди которуш үчүн айткандай эле могу стрелканы бассак бир жолу которулат режим, мынакей. Которулду. Эмки режимде эмнени көрүп атабыз? Могу жерден. Эми окуганды кичине биринчи роликтен билип алдык. 1 деген ал биринчи водитель, могу жерде тоголок точка деген айдап атат дегени. Биринчи водитель айдаганы 3 саат 22 мүнөт. Бүгүнкү күндө эсептеп атат да булчу. Бул режим бүгүнкү күндө эсептейт. 3 саат
22 минут айдаптыр бүгүн депчи. Бүгүн 3 саат 22 минут айдагам. Эртең менен туруп. Морде болсо эки жирный мо чийим, жирный чийим калың. Бул деген пауза. Азыр турган пауза, азыркы жылбай турган паузам, акыркы паузам 1 саат 38 минут турам. Жылбай. Ошону эсептеп атат. Моерде болсо биринчи водитель анан айдаганы 2 чийим, ичке чийим узун. Бул 2 жума. Анан биринчи водитель 2 жуманын ичине айдаптыр дегени 12 саат 58 минут айдаптыр дейт. 12 саат 58, 2 жумада. Эми 2 жума бүтө эле, бул жөн эле эсептеп атат да, 2 жуманыкын эсептеп баштаган. 12 саат 58 минут болду. Бул деген кайра эле пауза, бул азыркы турган паузанын эмеси да, кайталамасы. Эми дагы түшүп эле ылдый дагы бир жолу түшсөк, режимде отургондо ошондо бул экинчи водительге тиешелүү экен. Мынакей 2 деп турат. Экинчи водитель 00 саат айдаганы, тоголокчо айдаганы, пауза экинчи водительдеки 0. Бу жерде кайра эле биринчи водительдин общий паузаны көрсөтүп атат. Эмки режимге өтсөк, мынакей ВДО бул деген аябай маанилүү режим. Бул деген бүгүнкү күнгө азыркы болуп аткан жагдайга тиешелүү. Мисалы үчүн мынакей. Азыр мына табуретка, значит табуреткада турат деп турат. Паузада туруп калам, турабыз азыр, паузада турабыз. Морде кээде молоточка болуп калышы мүмкүн да, балкачалар. Ошону байкап туруш керек да. Балкачага туруп калса, пауза эсептелбей калат. Ошон үчүн мо 1ди басып туруп, паузага өзгөртүп коюш керек да, токтогондон кийин ошону байкап туруш керек. Кээде мо паузага өтпөй калат, балкачага туруп калат. Ошон үчүн байкап тургула, анан өзгөртүп койсоңор болот. Мо 1ди басып. Моер болсо эң маанилүүсү ушул. Мо ВДО деген режимдин ушул жери да. Мисалы үчүн мына айдаганга азыр 4 саат 30 минут бердим дейт тахограф. Ушу берген сааты 4 саат 30 минут берди. Айдагыла депчи. Азыр мынакей айдап чыксам 4 саат 30 минут айдайсың депчи. Андан аша айдаба деп берип атат. Могерде 000 болуп калса айдай албайсыңар. Анда тахограф эсептеп баштайт, вопрос чыгат да, нарушение чыгат. Тахограф эскертет, нарушение болуп атат, пауза туруп койгула депчи. Могерде болсо мынакей пауза. Бул паузаны эсептеп атат. Мынакей стрелочканы 1 чийим деген, ичке чийим ал 1 жума. 1 жумалыктын паузасы недельный пауза. Жана мынакей көргөндөй эле биз артка чыгып койсок 1 саат 41 минут туруп койбодукпу уже. Анан ошо 1 саат 40 минутту мо 7 саат 34 минутка кошкондо ошондо 9 сааттын паузасын эсептеп атат да, 1 жумалык 9 сааттын паузасын. Бул тахограф айтып атат да, айдабасаңар мен эсептеп атам, 9 саат туруп койсоңор анда суточный паузаңар болуп калат депчи. Бирок азыр айдап кете берсе болот. Эмки режим дагы маанилүү режим, 24 сутканыкын эсептеп атат булчу. 1 суткада. Айдаганын 6 саат 38 минут депчи, 1 сутканын ичине депчи. Дагы бар, ушунча саатыңар бар деп турат да, дагы айдасаңар болот депчи, 6 саат 38 минут. Болду, ошо менен айдаган вождение бүтөт, айдоонун вождение сааты бүтөт да, 6 саат 38 эле минут калды общий бүгүн кечке чейин. Бу жерде болсо ошол эле пауза, жана суточный паузаны эсептеп атат. Бул болсо 9 саат 32 минут. 9 саат 32 минут. Муну азыр эсимен чыгып кетти, эмкиде карап анан айтып берем сиздерге. Эмки режимге кирсек,
Бул деген бир жуманыкы мынакей. ВДО чийим турат бир жумада. Бир жуманын ичине бизде дагы 52 саат бар экен, 38 минут бир жуманын ичинде. Дагы ушунча саат бар экен, айдаганга болот. Бул деген болсо пауза. Бул деген жана жумалык паузаны эсептеп атат. 24 сааттык кыска паузаны эсептеп баштаган. 1 саат бирдемече туруп койбодук. Уже 22 саат 32 минут калыптыр да. Могул бүткөндө уже бир жумалык паузаны туруп койгондой болосуңар да, анан өзгөрүлүп кетет да, анан силерге кайра 144 саат берет ошондо. Азыр болсо биз турбайбыз аны, анткени бизде вождение саатыбыз бар. Турбай эле айдап кете беребиз. Моореки болсо эң маанилүү, бул деле бир жумага 72 саат калды. Общий рабочий смена, паузалар менен, айдаган менен, молоточка менен, паузалар менен бүт 72 саат 21 минут калды да. Ошол 72 саат 21 минут бүтөйүн дегенде недельный паузага туруш керек срочно деп атат да. Бул бир жумага тиешелүү мынакей. Түшүндүңөр, палочка узун ичке. Эмки болсо бул деле маанилүү мынакей, моорден ВДО деп турат, пауза 9 саат 3 деп турат. Бул деген эмне? 9 сааттык паузалар суточный. Кечинде турасыңар да, түнү бою. 9 сааттан кыска эле 9 саат туруп койгонго 3 жолу возможность бар экен да, мүмкүнчүлүк. 3 жолу турсаңар болот дейт, кыска. Бул жерде болсо, могу тортик дегендейби, бир жуманын тортиги деген, бир жуманын карыздары дейт. Турбай калган, жетишпей калган паузанын сааттары деген 000, анткени бүт паузалар толук менен туруп атам, ошон үчүн карыздар жок дейт. Бул жерде болсо 10 саат вождение мынакей, тоголокчу точка. 10 сааттык вождение бир жумада. Канча бар дагы? 2 10 сааттык вождение бар экен менде. 9 сааттык вождение бар, 4,5 сааттан 2 жолу, анан дагы 1 саат алса болот. Дагы 45 минут туруп койсоңор, дагы 1 саат берет. Анан 10 саат болот. Ошо 10 сааттыктан 2 жолу айдасам болот да, 2 күн. 9 сааттык паузадан 3 айга калыптыр. Көрдүңөрбү? Дальше эмки режим өтөлү, эмки режим. Эмки режим деген жана УТС саатты көрсөтөт. Бу жерде дата, число +1 деп турат да. Францияда турабыз, ошон үчүн +1 болуп калды, +2 эмес. Выбрать язык, муну билесиңер, главный меню. Кайра эле главный менюга келдик мынакей достор. Ушинтип тахограф менен таанышып алсаңар, улам карап, ушуну эметип турсаңар, анан кийин уже түшүнүп каласыңар да тахографты, ушу өзгөрүлүп турганы. Айдап баратканда, туруп калганда карап турсаңар болот да. Ушинтип кыскача ошо тахографка кантип, тахографты кантип түшүнсө болот деген теманы кичине эскерип талкуулап алдык. Суроолор болсо, суроолор бере бергиле достор. Ийгилик каалайм баарыңарга, ден соолук каалайм, оорубагыла. Лайк басып койгула. Лайк бассаңар, канча көбүрөөк лайк бассаңар, ролик өйдөгүбүздө көтөрүлүп, туугандарыбыз ошо көргөндөй болот да. Анткени кыйналып айдай албаган туугандар дагы болуп атат да Европада. Европада, Польшада, Литвада, любой жерде. Анан ушу роликти көргөндө деле анча-мынча пайдалуу болуп калса анда кубанычтуу. Мейли анда достор, көрүшкөнчө эмки роликтерге чейин ден соолуктуу болгула.